Саламатсыңар. Экранда көрүп аткан адамды кайсы улуттан деген суроону берсе, менимче эч кимге туура жооп бере албайт болушканы керек. Айтышыңар мүмкүн, бул Афганистан же Пакистандык болсо керек деп. Бирок бул Афганистан да эмес, Пакистандык да эмес, бул Афганистанда жашаган казак. Буларды Афганистандагы мусулмандар күч менен исламды кабыл алдырып, күч менен буларды казак кылбай, мусулман кылып таштаган. Анан өздөрүнүн тилин жоготкон, маданиятын, өздөрүнүн улуттук баалуулуктарын дээрлик жоготкон да. Аны өздөрү айтып берип атат, ошого көңүл бурсак. Bizler Kazakçanı pak unutmuş. Şimdi Özbekçe söylüyoruz. Farsi söylüyoruz. Bu Afgan diliyle söylüyoruz. Ama Kazakçanı babalarımız kem bilirdi, bizler hiç unutuptu. Dilimiz bozulup ketipti bizde. Domra çertүүгө hazır bola mı? Болмайды азыр болмайды. Болмайды. Неге? Ал неге шарият ислами бар, коймойт да. Шарияттан мукалиф чыкмаңдар дейт да. Ал эгер домбра черткендериңизди көрүп койсоч. Ала урсады. Сакалды коймасак коймайды. Урады. Урады. Намаз окумасаң. Сакалды коймасаң, намаз окумасаң, сакалды коймасаң, урады бизге жабыр береді. Акшамга келип сурайды. Сурайды молладан келип. Молладан келип сурайды. Молладан айтады. Ошо кайсы мен келмейди мешитке. Окумайма деп. Сөйтүп суралады го ондай. Шарият отурат, э? Каттелер бар го. Ал эгер келмесеңиз. Ана үйлөргө бармаймы? Келмесең молла айтып берет да, айтады го. Сосын Келмеді. Сосын бір я барады апа түрмеге қамайды. Қамамаса бір жарима қылады, және қалып оқы деп. Сақтап қой. Кайран Афганистанда жашаган казак эл. Буларды күч менен мусулман кылган, казак кылбай. Улуттук аспаптарын домбураны ойнотпойт. Буларды күч менен сакал өстүрөсүң, мусулманча кийинесиң, намаз окуйсуң дейт. Анан аны молдосу көзөмөлгө алып турат. Өзүнчө эле участковый, илгери участковый милициялар болчу да. Ошол сыяктуу бизде участковый молдолор көзөмөлгө алып турат. Эгер исламды кабыл албачу болсоң, анда жазалайт. Түрмөгө камайт, урат, сабайт. Аны өзүңөр көрүп аткандай өздөрү күбөлөндүрүп берип атат. Ал турак булардын улуттук аспаптарындагы ойнотпой, домбураны черттирбей, буларды улут катары жоготуп, баарысын мусулман кылганга болгон аракеттери бар да. Ал турмакалардын домбурасын сындырып салышат экен да. Бүгүн дүйшөмбү. Дүйшөмбү. Домбура бар ма үйдө? Домбура бар эдики мыначы Талибанды вактыга сындырып тайлады. Талиптер сындырып тастады ма? Сындырып атып жиберди. Сиз домбура чертип алатын бедиңиз? Мен домбура чертип берардым ки, буну берген мына домбура жок деген. Домбураны сындырды Марат. Не үчүн сындырып тастады алар? Сындырып атты, пыскы пысатты, мында баятты коймаса да бул коркушубуздан өзлөрүбүз көмүп жибердик. Шариатка кайшы. Чоп. Домбурасын сындырып салган. Анткени шариатка каршы келет. Музыка укпашың керек дейт шариат боюнча. Өзүңдүн казак экениңди улуттук аспабыңды ойноп, улуттук тилиңде сүйлөп, өзүңдүн улуттук баалуулуктарыңды карманганга ислам жол бербейт. Силер бул экранда көрүп аткан адам орто сеп менен бир 50 жаштын ар жак бер жагы болсо керек. Бул адам жазганды, окуганды билбейт. Жазган окуганды мындай эле коелук. Улуттук аспабың кайсы, эмне десе билбейт. Өзү казак. Бирок муну мусулман кылып таштаган. Көп эмес. Сизге азыр сурак коюн, казактын улуттук аспабы кандай? Тишманы бүгүн. Казактын улуттук аспап. Алты аспап. Улуттук аспап. Казакты улуттук, эне бир улут карайт.
Өзбек bir ұлт болады, қазақ bir ұлт болады. Ана о сіз құлағыңыз ауыр ма неме? Тажик bir ұлт болады. Енді şu қазақты ұлттық аспабы, енді қауымның аспабы қалай неме дейді? Не деп сұрадыңыз? Иә, қандай? Қандай деп сұрады? Оны білесіз ме дейді? Onu asbabını bilmeyim ben. Ne үшін білмейсіз? Asbabından ne mana asbabı? İyiydi asbabı. O xat оқи аласыз mı? Yok. Xat okuyalmayız. Хат оқи албайды, жазғанды оқығанды білбейді. Аны мындай эле ғой, қазақтың ұлттық аспабы не десе, білбейді. Анткени буларды мұсылман қылып таштаған. Ұлттық аспабы болған домбыраны талқалап сындырған. Киімдерін бүт мұсылман чағылған. Сақалыңды өстіресің деген, намазды оқуйсың деген. Анан молдосы көзөмөлгө алып турат. Участковый молдо. Намаз окуп сакалын өстүрдүбү, музыкалык аспапты колдонгон жокпу? Чыгылып буларды казак кылбай, баарысын мусулман кылыш керек. Кээ бириңер ойлошуңар мүмкүн. Афганистанда талибандар ушинтип бийликке келип алып, анан ушундай иштерди кылып атыптыр деп. Жок, бул талибан эмес. Бул чыныгы исламдын жүзү ушул. Чыныгы исламдын окутуусу ушул. Афганистанда казактарды күч менен исламга киргизип, күч менен маңкурт кылып атса, көзөмөлгө алып участковый молдосу, сакалыңды өстүрөсүң, мусулманча кийинесиң, домбурасын ташка чаап сындырып, музыкалык аспабыңды ойнобойсуң деп маңкурт кылып атса, биздин Кыргызстандагы акыбал андан дагы коркунучтуу. Маңкуртизмдин андан дагы кир, андан дагы коркунучтуу формасына айланып баратат. Анткени буларды кыйнап киргизип атса, ислам деген маңкуртизмге биздики өз ыктыяры менен эле кирип баратат. Афганистандагы талибандар эле окутпайт, музыкалык аспапты ойногошуң керек, музыка укпашың керек деп домбурасын ташка чаап. Жок, бизде дагы эле ошону окутат. Анткени бир эле ислам. Мына биздин молдокелер менен окутуп атканына көңүл буруп көргүлөчү. Музыка окса болобу же болбойбу деп жазсаңар чыгат. Ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu degan. Biz keyde bardık nerseni atkara albay kalabız, biroq atkargan hareket kılabız. Şonun için muzika bolboyt dep aytabız, inşallah barıp bardık orduna kelet. Moskva bir günde kurulgan emes degen söz, bu abdan jakşı söz. Anan biz adamlara karap je, Araplarga karap je, başka biröөгө karap yaşabay, biz Kur'an'a, sünnetke karap yaşayız da. Şonun için başka biriler Araplar birindeki kızı şunday eкен деп тура болот adamlarçı. Araplar bizge je bolsam Türktör je başka biröö bizge үлgü эмес, bizge paygambarыбыз öz үлgü, bizge şariat öz үлgü. Şonun için gebir anaşitlerde bar, anaşitlerde ne kılabız? Bardık oruna kelet inşallah. Azırkı adamlarda muzikası şey albayım degen sözün köp uğabız. Oşol adamlarga biraz düşündürüp ketesiz bir muzika jönündü. Muna men muzikası yok yaşap bunaki 40 kaçaga çıkıp kaldım ben. 42'ge çıktım bunaki. Yaşo bolot. Bizde деле ошону үйрөтүп атат. Музыка укпагыла, мен укпай эле келатам, жашоо болот, музыканы укпаш керек деп. Анткени бул талибандын кылып атканы эмес, бул исламдын чыныгы жүзү. Ислам ушинтип окутат, музыка укпагыла деп. Башка молдокесинде эле угуп көргүлө мына. Анвар Шах Кашмири рахималла айткан ошон үчүн музыка укпагыла деген. Уга турган болсоң, жүрөккө бир келсе, өлгөнгө чейин чыкпайт деген. Музыка укпагыла. Эгер жүрөгүңө бир кирип кетсе, болду ошо менен өлгөнгө чейин чыкпайт дейт. Булардын музыканы укпагыла деген маңкуртизм, жаман окутуусуна ууланган канча деген таланттуу, жөндөмдүү, ырчы кыз жигиттерибиз өзүнүн ырчылык жөндөмүн таштап, мусулман болуп кетишти. Ушул бойдон дагы жүрүп отурса, адамдардын аң сезимин уулантып, эми аз күндө булар комузду сындырат. Дагы эле Афганистанда казактардын домбурасын сындырып, маңкуртка айландырып салгандай, эми булар да ошону кылат. Казактар, Афганистандагы казактар жөнүндөгү видеону дагы улантып көргүлөчү. Далде сиз санай албай турсузбу? Şu 10 var. 10, иә? Көп эмес. Канчалыкты сауатты экенин билгим келген. Енді хат танымайды, өздеріңіз көріп тұрсыздар, оған мүмкіндік жоқ мына жерде. Медресе бар, мектеп жоқ. Дәл осында. Медресе бар, мектеп жоқ.
карыган кишилер дагы, жаш балдар дагы жазганды окуганды билбейт. Анткени баарысын булар мусулман кылып таштаган. Афганистандагы акыбал жаман экен десек, биздики андан да коркунучтуу формага айланып баратат. Себеби буларды Афганистанда казактарды кыйнап мусулман кылып атса, бизде болсо өздөрү эле кирип баратат. Ошо жакты көздөй. Мына мурдагы президент Сооронбай Жээнбеков болсо айтып атат. Бизде мектептен мечит көп. Бул дагы жакшы көрүнүш дейт. Кыргызстанда мектептен мечит көп. Бул дагы жакшы көрүнүш. Мектептен мечит көп. Бул дагы жакшы көрүнүш дейт. Эми андай ал жакшы көрүнүш болсо, анча болуптур, эми мектептин баарын жойгула. Анан жалаң медресе менен мечиттерди коюп койгула. Андан бетер жакшы болуп калсын. Силердин түшүнүгүңөргө ылайык. Эгер ушул ойдон жүрүп отурсаңар, так эле Афганистан болосуңар. Мектеп жок, жалаң медресе менен мечит болосуңар. А медресе менен мечит болгон жердеги адамдардын аң сезими, интеллекти кандай деңгээлде экенин көрүп атпайсыңарбы? Мына бул казак жигит барып, казактардын ал акыбалын көрүп, биякта баяндап айтып берип атат. Мына азыр мектеп жок, медресе менен мечит бар жердеги адамдардын аң сезимин көңүл буруп көргүлөчү. Сөйтіп бәрі бұл жерде бір 500 үйде қазақ бар. Балың барсын майлаңды алып қой бақа. Ана. Сенің атын жөнің атын кім? Асан. Асан? Асан? Нешедесің? Нешедесің? Нешедесің жаш? 15-те ма, 16-те ма, сондай. 16. Нақты жасыңды білмейсің, е? Қай күні туғаныңды білесің бе? Не, жоқ ай. Білмейсің бе? Ай. Қазір қандай күн екен білесің бе? Жоқ ай. Бүгін нешесі екен білмейсің бе? Білемәні. Çarşamba, şeşamba. Жоқ, шаршамы сен бүгін дүйшәмбі. Дүйсенбі бүгін. Жаш жигиттен сурап атат, канчадасың десе жашын билбейт. Кайсы жылы туулдуң десе билбейт. Окуганды, жазганды билбейт. Анткени мектеп жок да. Зато медресе менен мечит бар. Бүгүн кайсы күн десе билбейт. Шаршембү, дүйшөмбү кайсы экенин билбейт. Афганистандагы казактарды кыйнап ушундай мусулман кылып атса, биздин өлкөдө акыбал андан да коркунучтуу. Жогоруда айткандай. Анткени өз ыктыяр менен эле кетип баратат ушул жака. Өзү баратат тандап ушул жолду. Маңкурт бололук, мектептерди жоёлук, медресе менен мечиттерди көбөйтөлүк, улуттук аспаптарды ойнобойлук, деги эле музыканы укпайлык. Анткени ислам дини үйрөтөт. Эгер музыканы уксаң, анда Аллах чочко маймылга айландырып таштайт деп окутат. Аны мен буга чейинки видеомдо көргөзүп бергем. Эгер Аллах Кудай болсо, чын эле, бир музыканттын башын чочкого айландырып берсинчи. Элдин баары Аллах Кудай экен десин. Бир музыкантты маймылга айландырып берсинчи. Миллиондогон музыканттар бар, кана. Бирок адамдарды ушул маңкуртизм алдап кетип баратат. Мээсин айлантып. Аялдарга кандай мамиле кылат экен? Ага көңүл буруп көргүлөчү. Афганистанда. Бүтүп жайып коя берет да. Мына аялдар кылат да буну. Достар, сіздерде заңды сұрақ туындауы мүмкін. Өңшең ер адамдар не істеп жүр, әйел адамдар жоқ па сонда деген. Әйел адамдар бар. Олар қазір үйде. Және ағамыз айтып жатыр, кезінде бұл ауылдарда кілең қазақтар тұрған, сол кезде әйелдер мен ерлер бірлесіп жұмыс істей беретін дейді. Ал қазір енді бөтен адамдарға көрінбес үшін әйелдерін үйге отырғызған. Олар сыртқа шығып, былай көрінетін жұмыс істемейді. Егіс алқабында болсын, сырттың жұмысын болсын, барлығын ер адамдар істейді. Әйел адамдар үйде жабық жерде ғана жұмыс істейді. Солай ғой? Солай, Ағамызға қолқа салып жеңгелерімізді сұхбатқа келістірдім. Егер дәл осы кадрларды Ауғанстандағы тәртіп сақшылары көретін болса, мені жауапқа тартушы еді. Өйткені бөтен еркекке, бөтен әйелді суретке түсіруге, сөйлесуге мүлдем болмайды. Заңмен тыйым салынған. Адай деген қазақтан білеміз. Атым Рахима. Мына аялдарды чүмкөп жүзүңөрдү көргөзбөйсүңөр дейт эчкимге. Эгерде көргөзө турган болсо, анда расмий түрдө аларды жазалайт. Атайын чара колдонот. Ошондуктан аялдар чүмкөнөт, эркектерге аралашпайт, коомго аралашпайт, өзүнчө жамынып алып жүрүшөт ар жакта.
Афганистандагы казактарды кыйнап ушундай акыбалга алып келип атса, биздин Кыргызстандагы акыбал андан да коркунучтуу. Анткени биздики өз ыктыяр менен кирип баратпайбы? Ана турмак мына жакында эле депутаттар көтөрүп чыкты го. Ай мондай хиджаб, никап дегендериңерди токтоткула, буларды жабалык, бул коркунучтуу нерсе, бул жаманда жакка алып баратат десе, жок, канчасы ошо менен кетип баратат. Готовый манкуртизм. Өздөрү эле даяр. Буларды Афганистандагы казактарды кыйнап ушундай акыбалга келтирсе, тигилер өздөрү эле кетип баратат. Ойлобогула, бул Афганистандагы талибандар эле ушундай радикал болуп, ушундай кыйнаган жаман акыбалга алып келет экен деп. Жок, бул исламдын чыныгы жүзү. Бардык жерде бир ислам. Мейли Афганистан болсун, мейли Арабия болсун, мейли Кыргызстан болсун, бардык жерде бир. Анткени Мухаммед айткан, булардын пайгамбары. Мен Аллах тарабынан буйрук алдым. Эгерде кимде ким Аллахтан башка кудай жок, Мухаммед анын элчиси деп исламды кабыл алып, анан биз караган кыбланы карап, биз намаз окугандай намазды окуп, биз эт жегенде эт жеп, кайсыны халал десек ошону жеп, кайсыны арам десек аны жебей. Биз кылгандын баарысын кылмайынча, мен аларды өлтүргөнү жибергем деген. Качан мен айтканды аткарып, качан бизде гана болот толугу менен, ошондон алар жаным менден сактап калат деген. Сөзүм кур болбош үчүн мына мен силерге көргөзө кетейин. Ал кайсыл хадис экенин. Sunna.com Жамиат Тирмизи 2608 Сахих. Ушуну эле белгилеп туруп, мына могул хадисти көргөзүп берип атам. Анан Google'га которуп бер десеңер, которуп берет. Орусчадагы, кыргызчадагы. Анда мен жанагы жогоруда айтып бергендей, Мухаммед айткан: Аллахтан башка кудай жок, Мухаммед анын элчиси деп исламды кабыл алып, биз караган кыбланы карап, биз окуган намазды окуп, биз жеген эт жемейинче, анда мен аларды өлтүргөнү жиберилдим деген. Башкача айтканда, силер өзүңөр көрүп аткандай, арабтар кийген кийимди кийип, арабтар жүргөн салтын кабыл алып, паранжасын тагынып, сакалын өстүрүп, мечитине барып, намазын окуп, музыканы укпа десе укпай, домбураңды, комузуңду сындырып атса дагы унчукпай туруп берип, араб кул болуп бермейинче, мен аларды өлтүргөнү жибердим деген. Ошондуктан казак, кыргыз эл ислам деген баледен, манкуртизмден бошонуп чыккыла. Антпесек улут катары жоголобуз.